Бүгін 8 октябрда Қырғыз Республикасының өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2025 жылдын 9 айында аткарган иштеринин жыйынтыгы жана жыл аягына чейин аткаруу үчүн негизги милдеттери боюнча коллегия министрдин орун басары Азамат Мамбетовдун төрагалыгы менен өттү. Азыркы 9 айда жыйынтыгы азыр Кыргызстандагы тобокелдикти азайтуу боюнча бир айлыктын жыйынтыгы да кошо чыгарылды. Ошонун негизинен биздин жанакы ошо тобокелдиктердин азайтуу боюнча кылган иш аракеттерден дагы ошо жакшы иштегендерин, жакшы иш алып баргандарын, пропаганданы жакшы жүргүзгөн, ошондой болгон башкармалыктар сыйланды, белгиленди. Жыйынга коллега мүчөлөрү ÖKM'ден алдындагы мекемелердин, өлкө аймагындагы башкармалыктардын, түзүмдүк бөлүктөрдүн жетекчилери катышты. Коллегиянын жүрүшүндө министрдин орун басары Акылбек Мазарипов 9 айдагы ишмердүүлүк жөнүндө маалымат берип, негизги милдеттерди баса белгиледи. 25 жылдын 9 айында 45.525 объект өрттүн алдын алуу иштери жүргүзүлдү. Жергиликтүү бийлик органдарынан 1555 өрт коопсуздугун камтыган маалыматтар жөнөтүлгөн. Массалык маалымат каражаты аркылуу өрт коопсуздук темасында 314 макала чыгарылды. Телебөрүүлөргө чакыруулдар 505 жолу, радиолорго чыгаруу 2887. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө карата жарыяланган бир айлыктын жыйынтыгы чыгарылды. ÖKM'дин Чүй облусу боюнча башкармалыгы 1-орунду ээлесе, 2-орунду Ысык көл облусу, 3-орунду Талас облустук башкармалыгы ээледи. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри генерал-лейтенант Ажыкеев Эргештин тапшырмасы менен бир айлык жарыяланган ушу кырсыктардын тобокелдигин алдын алуу күнүн белгилөө боюнча бул буйрукту аткаруу максатында Чүй областык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тарабынан көптөгөн иш-чаралар уюштурулду. Эми ошо министрликтен келген комиссиянын чечими менен ушу бүгүнкү күнү бир айлыкта ушу Чүй областы жеңүүчү болуп табылды. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министри генерал-лейтенант Болбек Ажыкеевдин тапшырмасы менен 5 октябрь Кыргыз Республикасында кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө карата бир айлык жарыяланган. Бир айлыктын алкагында кырсыктардын тобокелдигин азайтуу максатында өлкө аймагында куткаруучулар жарандык коргонуу кызматтары менен тыгыз кызматташтыкта иштеп, кыргызстандыктарды коопсуздук эрежелерин сактоого чакырык жасайт. Ошону менен аймактарда атайын иш-чараларды өткөрүп келет.